Азыр биз Москвадан кайрылып атабыз. Бизге мектеп керек. Мектепти орду бар экен, бирок жок ошо азыр. Мектептин орду места сатылып кеткен. Бул Ноокендик тургундар миграцияда жүрүп тийиштүүлөргө кайрылуу жолдогон тасма. Алар Ноокен айыл аймагынын Сарси айылында мектеп маселеси курч экенин белгилеп, аймакта жер сатуу мафиясы күч алганын да билдиришкен. Бул маселе боюнча алар 7-каналга да кайрылышты. Анын негизинде топтолгон Сарси айылындагылар да бир нече көйгөйлөргө токтолушту. Биринчи сабак успет кылбайт. Экинчи сабакка жетип барат. 1:45-те сабак бүтөт. 4:30-5-те жетип келет үйүмө чейин. Жол алыс. Ошон үчүн ал жакта мектеп болсо бизге жакшы болмок. Велосипед алып бердим мен. Велосипедмен каттасын деп. Ага мугалимдер көнбөй койду. Алардын айтканы деле туура. Жолдо баланын коопсуздугун ойлошту. Ошон үчүн биз суранабыз ушу жаңы коныш айылына ушу мектеп салып беришин суранабыз. Тургундардын айтымында мындагы конуштун балдары мектепке баруу үчүн 2 сааттай жол жүрөт. Кышында, жаан-чачында окуучуларга кооптулукта күч алат. Андыктан алар аймакка жакын жерге мектеп зарыл деп эсептешет. Бирден 3 неберем бар, 3 неберем бар жерде менин. Мына шу балдарды бардым балдар барат. Бирден 2ден, бардыгы 2ден 3дөн, 4дөн балдар барып аталады. Кышта кыйын. Машинеси бар апарып коет экен, машинеси жок уян бар да. Техникасы жок уян бар. Ошо балдар кыйналып атат окуганы. Уна менен таш окутабыз 1 километрден ашыраак. Ал жакта дагы месте тартыш. Окуучулардын ордундугу тартыш. Окуучуларга месте жок. Биздин талабыбыз ушул. Ушул жерлерден бизге мектепке, бала бакчага, стадион менен чоң ушундай жер ажыратып берсин. Азыр салбаса дагы келечекте кимдир бирөө салат, качан убактысы келгенде салынат. Мектепте 510 окуучу бар да. Даже мектеп 192 орунду мектеп болуп салынганда, даже мектеп 3 смена болуп окуп атат да. Саат 1:30-дан 3:30-га чейин 2 класс окутуп атат. 3 сменага өтүп кеткен. Даже кабинеттер жетишсиз да биз азыр ушундай. Азыр мына жолубуз өзү 1 километр 200 метр да. 1 километр 200 метр жолубуз бар. Ушул жерден чыккандан кийин андан биягы 1,5 километр мектепке чейин. Жаш балдарды мектепке жетишке кыйналабыз. Мен мына баш жагындамын. Ошентсе деле эртең намаз малдап чыгып баламды жолго чыгарып салып келишим керек. 2ден 3дөн иттер бар. Түндө ит кой берет. Балдарыбыз батпайт, Ленинскийге барып окуат. Улайга батып, тизесинен улай келет. Социалдык объекттерге деп конуштан кезегинде жер да бөлүнгөн. Бирок көп өтпөй алда сатылып, жеке тараптарга өтүп кеткен. Муну айылдын башчысы да өз сөзүндө тастыктайт. Азыр ал жерде турак уйлөр, айыл үчүн иштеген мончо ээлеп турат. Ошого мен болгон 5 киши болуп ушул жерде жер бөлүштүргөндө мушу жер, мына мушу жер, шу жол менен. Мушу тарап шундайына сос объект болуп калган жер. Баня курулду, мына жер чайканага да берилген. Ошо малды чайканада берилгенде bir adam da lalınday olup tatbirde. Negizi bu uçaska konuşkan mektep zararlı. Yok degende 4 yıllık mektep muhtaçda. Aytdım hocam şu birden 1 saat 20 minutda mektep ko'ratlar bir aralık öte alız. Ошол баня үй салынып кеттир да, силер ошол моментте айткансыңарбы? Бул мектепке каралган, бул социал объектке каралган жер. Биздин жерибиз депчи. Bu sos obyekti боюнча бүт баары билетилер. Ошо комиссиялардан бүт баары билетилер. Бу жерде калтырып койгондорун кийинен кайсынын негизинде болуп кетти шу боюнча. Кабарыңыз жок. Кабарыбыз болду. Шарт алыга муктаж деп ушу жер участкаларын айлантырып алышты. Баня керек белеми? Баня эми керек эле шу малды. Эми азыр адам жеке өзүнчө баня. Мектепке караганда баня действительно şu konuştu az akıl ötütüme. Ушул тапта мындагы балдар окуган мектепте жалпы 600гө жакын окуучу билим алат. Негизи мекеме 190 окуучуга ылайыкталган. 3 нөөмөттө иштеп жаткан мектептин чынында абалы оор. Жаңы мектеп салынууга муктаждык күч. Нокен айыл өкмөтүнүн башчысы тургундар кайрылган жаңы конушка мектептин зарылчылыгы жоктугун айтты. Бирок жалпы Сарси айылы үчүн жакынкы аралыкта заманбап көп кабаттуу мектеп куруларын билдирди. Ал эми социалдык объекттин орду сатылып кеткени боюнча жердин карта документтери изделип жатканын кошумчалады. Мурдагы айыл өкмөттөн сурасам, жирадисти болчу дейт. Жирадист тилекке каршы өтүп кеткен да. Ошо өтүп кеткен адам үчүн көп нерсе бизде азыр табышмак боюнча калып кетти. Азыр ошол сайдын үстү жагынан 70 сөтүк жер ажыратып бергенбиз биз. Булар ылдый жакта болуп атат да. Биз үстү жагынан 70 сөтүк жер ажыратылган. Картасында дагы турат сос объект деп. Может жерге садик салынаттыр, может мектеп салынаттыр. Заранее бир нерсе айта албайм ачыгы.
Бирок Соса Беке деген жер бар. Ылдый жакта жок. Ылдый жактагы жерди картасын көрбөй туруп аз бир нерсе деп айта албайм. Бирок айтышууда ташталган болчу деп. Эми трансформациядан жер чыккандан кийин обязательно мечит, бала бакча деп жер ташталат да. Бирок ал жака мектеп курганы болбойт. Например, 30-40 үй бүлөк эле бир мектеп кура берсең, а мектепте көбү ойлойт да, ал жерге штат, класс толтуруш керек. Бакытсыздык келген депутат, келгенде эле ошо маселени көтөргөн, ушундай десем, анда ордунда барып көрөйлү деп мектептин ичин барып көргөнбүз. Ушул жерди мектептин ичин эле курайлы. Астында бир 30 сөтүктөй немеси бар да, терекзар. Терекзарды тазалайлы дагы, ал жака стадион жылдырайлы. Ушундай сунуш менен кайрылганбыз. Азыр каралып атат. Кудай кааласа быйыл күздө пайдалуу куюлат деген үмүттөбүз. Сарсия айылындагы жаңы конуштарда жер маселеси орчунду дешет. Анткени жерлер иретсиз сатылып, адам баскан көчөлөргө да турак жай салынып кеткен. Андыктан жашоочулар кезегинде сатылган бул жерлерге кайрадан комиссия түзүлүп, ашыкча ээлеп алгандардын жерин кайтарууну талап кылышты. Анткени арасында бир эле адам 3-4 жер тилкеге ээ болуп, кымбат баага башка колдорго сатып жаткан учурлар бар дешет. Пример, менин 3 балам бар. 3 балам 2 чек алган. Елді балдары үйінде 4 баласы бар, 7-8'den чек алғанда, олар сатып өтетті, бизнес болып өтетті берді. Бізді çoğunlarımız деле курсы деле бұғач. Оша бізді келтіріп қайтадан 2009 жылдан берілген чегімізді қайтадан қарап берсін. Kimisi mizamsız чек алған болса, штрафын төлөсін, mizamsız жолға чегіп кеткен болса, үйін бұздырсын. Пример, әлгі көчеде ортада çek verilgen, münağına çek verilgen ortadan köçe verilgen de 8 metreden. Anı dele ortasından bölüp bul jağından bul uyga sat örüptür. Hem al mizamsız bolup bayur. Bu yerde bizde stalba dele yok. Bu yerde stalba da dele yok. Bu yerge ek stalba bergile bu yerge çeyin desek bizge stalbayan bergen yok. Deputat boğuca kılavuz etebüz deyt, şakal tögüp berebüz deyt. 5 nerse kıvayt, jamgır jağsa kölçekte jüröbüz. Su aksa dağı үйүзгө чейин кирип кетет. Барып көргүлө, о жерде менин үйүм нерде эле. Үйүзгө суу кирет. Мындан сырткары тургундар жол, электр сталбалары боюнча да маселе козгошту. Эскерте кетсек, Нокен айыл аймагында жалпы 17 миңдей калк жашайт. Жер тилке алууга 4 миңге жакын жаран кезекте турат. Учурда 89 гектар жер аянтын трансформацияга берүү каралууда. Бүбүсара Орозалиева, Яхейдин Боташев, 7 канал, Нокен району.